Жетөгүз районундагы Көкжайык жайлоосунда кичинекей бөбөктөр үчүн жаңылык болду. Жайкысын ата-энелери менен жайлоого барган бөбөктөр эми билим алууга тартылышып, алар үчүн чоң белекти экс-президент Роза Отунбаева жасады. Аталган коомдук фонд тарабынан 2012 жылдан бери өнүгүү борборлору алыскы жайыттарда ачылып, жайлоодо бөбөктөрдүн аң сезимин жогорулатууга басым жасалат. Ишке дилгир изденүүнүн аркасында жүргөн Жетөгүз районунун Желөдөө айылынын тургуну Роза Жумадулова үчүн Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду өзгөчө колдоо болду. Айылда бөбөктөргө билим берип, бала бакча ачууну көксөгөн Роза Жумадулова 2015 жылы Келечек өнүгүү борборун жетектеп 14 баланы кабыл алды. Мен өзүм ушунчалык демилге көтөрүп, акимчиликке, айыл өкмөткө жана аялдар советине, кимежелерге абдан мен ыраазымын. Ушул демилгемди колдоп, ушу ачууга мүмкүнчүлүккө жардам бергенине. Тоодогу малчылардын балдарына өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө шарт берүү, багыт берүү, ар кандай кружоктор менен бурчактар театрын, шахмат боюнча, спорт боюнча, жылдыздар китеп окуп берет. Жок дегенде ошонун жүрөгүндө болгон, уктап жаткан мындай сезимдерин ойготуп багыт берүүгө каралган. Азыр жүздүн тегерегинде жайлоо бала бакчалары ачылып жатат. Келечек ээлерин окуп үйрөтүп, окумуштуу болуп, эң башкысы адам болууга үндөгөн Роза эжей экс-президентти балдардын ыр бийи менен тосуп алып, бул күнү өнүгүү борбору майрамдуу шаңга айланды. Келечек өнүгүү борборунда Көкжайык жайлоосундагы алыскы жана жакынкы жайыттардагы малчылардын балдары келишкен. Алар үчүн ой жүгүртүү, аң сезимин өстүрүүчү атайын көнүгүүлөр аткарылып, бөбөктөр музыкага да өзгөчө көңүл бурушат. Good.
Роза Отунбаеванын Демилгеси коомдук фонду менен 2 жылдан бери иш алып барып келген Роза Жумадылова 2016 жылы 12 баланы кабыл алып, балдардын ар тараптан калыптануусу үчүн өзгөчө күч жумшады. Келерки жылы да келечек өнүгүү борбору чоң жаңылыктар менен кичинекей бөбөктөрдү тосуп алууга даяр.